Самбо оюнун куралсыз коргонуу деп түшүнсө болот. Самбодон атыйжалуу, чабуу, дене мүчөлөрдү кайрып орутуу, карма шыкмаларын колдонуу, ар кандай соккуларды колдонуу менен мөөнөттөн эрте жеңүүгө болот. Ошондуктан бүгүнкү таймашта спортчулар бардык ыкмаларды пайдаланып, негизгиси жеңишти гана көздөп, майдан талаасына чыгып жатты. Осы жарыска жакшы дайындыкпен келдик. Осы көптөгөн командалар келген. Осы жарыстын деңгээи жогары деуге болот. Сондуктан осы уюмдаштыруу жагынан да баары жакшы. Кыргызстан өтө жакшы. Өтө жакшы уюмдаштыруу баары өтө керемет. Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарындагы ден соолукту чыңдоо борборунда спорттун 16 түрүнөн мелдеш жүрүүдө. Мында көрүүчүлөр залга толо келген кыргыз күрөшү жана самбо оюну болду. Самбо мелдешине жалпы 76 катышуучу 23 мамлекеттен келишти. 7 салмактуу категория боюнча балбандар кармашка түштү. Самбону болсо биздин Кыргызстанда дагы күчтүү самбочулар бар. Көп эл аралык мелдештерге катышып жүргөн, көп биздин балбан самбисттерибиз азыр ушул көчмөндөр оюна дагы жакшы даярдык менен келишип, бүгүн кечинде бүгүн азыр жыйынтыгын чыгарабыз. Самбо Россиянын спорттук мелдеши жана коргонуунун комплекстүү тутуму. Самбонун салттуулугу Россия элинин маданиятына тереңдеп кирип, элдик күрөштүн түрүнө айланууда. Самбо көптөгөн элдердин күрөшүнүн ичиндеги ыкмаларынан алынып куралган. Мында грузин, татар, армян, казак, өзбек күрөштөрүнөн, фин, француздук, эркин америкалык, англис, швейцар күрөштөрүнөн, япондордун дзюдо жана самбо оюндарынан алынгандыгын адистер айтышат. Кыргызстан эң жакшы деңгээлде өткөзүп атыптыр. Самбодон өзгөчө түркмөн балбандары күчтүү болуп атат. Улак менен эгиштен кыргыздар азырынча биринчи орунда. Биз Караколдон келдик. Спорттук оюндар жакшы өтүп жатат. Кудай буйрса баары жакшы. Самбо жакшы деңгээлде өтүп атат. Кудай буйрса. Ара өлкөдөн келиптир, Израилден да келиптир. Эң эме күч биримдикте, рух биримдикте дейт. Күчтүүлөр жеңет да. Анан атыбыз чыгат биздин. Жашасын Кыргызстан. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын вазипасы этностор жана элдер арасындагы этномаданияттын нускалыгын сактоо менен аны жандандырып өркүндөтүү, ошондой эле этноспорт жана элдер арасындагы толеранттуу мамилени курууга үндөө. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын чакырыгы күч биримдиги, рух биримдиги. ما در این دور از مسابقات با 22 ورزشکار در رشته‌های کشتی‌های سنتی و تیراندازی با کمان و کمانگیری روی اسب از جمهوری اسلامی ایران در این دور از مسابقات شرکت کردیم. دومین دوره است که ما حضور داریم در این رقابت‌ها و خوشبختانه از دوره 2016 رهاورد خوبی داشتیم. ورزشکاران ما با رشته‌ها آشنا شدند و برای دومین بار امسال در 2018 در این رشته‌ها شرکت داشتیم. Чет элдиктердин колдоосуна алкоосуна ээ болуп жаткан 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында өткөрүлгөн самбо спорту боюнча жарым финалдык жана финалдык бөлүк бүгүн өткөрүлдү. Алтын байгеге 70 000 сом, күмүш медаль ээсине 35 000 сом, коло байге үчүн 17 500 сом ыйгарылды. Мындан тышкары, оор салмактагы спортчулар улуу көчмөндөр оюндарына катышуу жолдомосун алды. Анда 13 спорттун түрүнөн улуу көчмөндөр оюндарынын жеңүүчүсү аныкталат. Ага чоң суммадагы байге берилет. Адыл Акжулулу, Элеман Акбаев, жаңылыктар Чолпон Ата шаарынан.